Ашыралы кызы Бегайым Кыргыз Кыштак айылынын тургуну. Чек арага жакын айылда жашагандыктан 3 баласына 7300 сомдон жөлөк пул алып келген. Ал үй бүлөлүк чыгымдарынан артпай келгендиктен учурда социалдык келишим аркылуу 150 000 сом мамлекеттен колдоо алып жатат. Бегайым буга чейин тажрыйба топтоп бизнесин кантип баштоо тууралуу пландарында түзүп чыккан. Ага кошумча Молдо Нияз айыл өкмөтү сулуулук салонун ачууга атайын каана ажыратып бергендигин айтат. Массажный кабинет ачып, үй бүлөмдө каржылык жагынан жардам берейин деп атам. Буга чейин 3 балага 7700 эмес да. Анын кийим-кечек, кружоктору, башкасы болгондугу үчүн жетчү эмес. Азыр өзүм окуп келип, чоң бизнесимди өзүм ишке ашырайын деген оюм бар. Салонду алгайын өзүн ачам, өкмөт личный кабинет берген, жардам кылып, колдоо көрсөтүп атат, жаштарды колдоп көтөрүп эме кылып. Кадамжай району боюнча быйылкы жылда социалдык келишим алуучулардын саны 758. Анын ичинен 117 жарандын бизнес долбоору каралып, 92си комиссия тарабынан кабыл алынган. Алардан 60 жаран мал чарбачылыгы, 2 жаран айыл чарба багытында жана 22 жаран кызмат көрсөтүү, ошондой эле өндүрүш тармагында 2 жаран, соода сатуу менен 7 жарандын долбоору жактырылган. Бүгүн социалдык келишим түзгөн 92 үй бүлөгө сертификаттар тапшырылды. Быйыл 2025 жылга карата Кадамжай районунда 758 адамга квота бөлүнүп берилип, буга чейинки айыл өкмөттөрдө баштап комиссиялар өтүп, андан кийин ушул райондук комиссиянын кароосуна каралып, бүгүнкү 92 жаранга 150 000 сомдон социалдык контракт негизде, социалдык келишим негизде социалдык контракт акча каражат бөлүнүп берилди. Мындан кийин сертификаттарын алды, азыр эми акча каражаттар түшкөн болсо, атайын сатып алуу комиссиялары менен чогуу ар бир тармак, тейлөө тармагы болобу, мал чарбачылык же кызмат көрсөтүү тармагы боюнча өзүнүн комиссия ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Буга чейинки бөлүнгөн акча каражаттары боюнча ар 3 ай сайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Былтыркы 2024 жыл боюнча айтып кете турган болсок, 1007 жаранга бөлүнүп, үй бүлөгө бөлүнүп берилип, ошолор мониторингиде 80% жакын үй бүлөлөр өзүнүн ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүп, ал эми район боюнча 21 жаранда ушундай оор турмуштук кырдаалга байланышкан же болбосо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилгендиктен аларды кароо боюнча атайын райондун акиминин буйругу менен шефтик алынып, аларда көзөмөлгө турушат. Социалдык келишим түзгөн үй бүлөлөр мыйзамдуу негизде иш алып баруусу үчүн жергиликтүү салык кызматына кайрылып, каттоодон өтүүсү керек. Бул жарандарга жеңилдик катары жыл сайын декларация тапшыруудан, салык төлөөдөн бошотулат. Бирок социалдык фондко төлөмдөрдү жүргүзүп турушу керек. Белгилей кетсек, былтыркы жылда 100 000 сомдон берилип келген болсо, быйыл каражаттын суммасы 150 000 сомго көбөйтүлдү.